ДТП болсо же бирден боло турган болсо машинасы штраф стоянкага коюлат да. Коюлгандан кийин тергөөчү ал жерде кылмыш иши жок, токтотулду деп чечим чыгарып берет. Машинасын штраф стоянкадан алып кетишке уруксат берет да. Бирок тергөөчү корутунду чыгарганда айып стоянкасынан чыгарып бер деген сөздү кошпойт дейт да, кошпойт экен. Ошону алып жок токтойтур, ана мына деп штраф стоянкадагылар чозот да. 3 күн, 4 күн, 5 күн мен тияктан бошоп айтам, айтат, начальнигим гана уруксат берет деп. Жанда зам, жанагы иштегендер айтат, жок, начальник гана чечет. Начальник Аршыл Тонаев ар жакта жүрүп, акыры мажбур кылаттан акча бергенгечи. Себеби чыкпай атат да машинасы. Ал тергөөчүнүн тескемесин алып барып эле алып чыгып кетиш керек өзү. Ал жерде бирок чыгарбайт да, Аршыл Тонаев айтып отуруп акча алышат. Мына ушул нерсени көзөмөлгө алышыңыз керек. Жок, элде өтө чоң наразычылык бар. Шу стоянка боюнча өтө наразычылык. Ушуга бир өзгөртүү. Эгерде тергөөчүнүн тескемесин чыгарып алып келген болсо, ал ошол күнү чыгарып бербей турган, ошол моментте чыгарып бербей турган болсо, ошол начальник ГАИ, ошо штраф стоянка жооп бере турган кызматкер жоопкерчилик тартыш керек да. Бирок мен сураштырдым, жоопкерчилиги деле жок экен. Аршыл Тонаев айтып жүр. Эмне үчүн сен ошол күнү чыгарып бербедиң деген жоопкерчилиги каралбапты. Мына ушунун жоопкерчилигин карашыбыз керек. Экинчи маселе. Биздин республикалык ГАИ Горький көчөсүндө терминал бар. Машиналарды растаможка кылат да. Мен ошол жерге барып, бирөөлөр айткандан элдер кайрылып ушундай бар, ушул жерде ушундай бир көйгөй бар дегенде өзүм барып кабар алып келдим да. Таможня терминалдын кызматкерлери өз кызматын аябай жакшы аткарат экен. Терминалдын кызматкерлеринде да маселе жок экен. Келген машинаны келгендей оформдоп чыгарып берет. Анан ошол жерде чыгып атканда будка бар. Ал кимге тиешелүү экенин мен биле алган жокмун. Ошол будкада ГАИ кызматкери отурат, дежурство кылып. Шаарда ГАИ кызматкерлери жетишпей атат, ал ошол жерде дежурство кылып экөө отурат. Неге отурганын мен барып тактадым. Машинаны растаможка кылып чыккандан кийин ал госномери жок да. 500 метр аю грантка барып растаможка кылат. Оформлять этет, номер алат. Ошол жерге чыгарбастан ошону аңдып турат экен. Чыгарбай. Кантип чыгыш керек берди десе, эвакуаторга жүктөп алып барыш керек экен. Ана караңыз, эвакуаторга 500 метрге жүрүп турган машинасын эвакуаторга жүктөп алып барыш керек экен. Эвакуатор 1000 сомдон 1,5 сомго чейин экен. Анан башка жолу жок. Эгерде машинанын номери жок, ал жерден чыгып кетсе, штраф стоянкага коюп, штрафын төлөтүп, кайра эвакуаторга жүктөтүп чыгарат экен да. Бирок ал жерден акчасын алып эле чыгарышат экен. Аны сизге мен схемасын айтып берем, кантип далилдеп алсаңыз. Ал жерде видеокамералар турат бардыгы. Акыркы сиз 3 айды эле алсаңыз болот. 3 айда канча машина ал жерден растаможка болуп чыкты, анын канчасы штраф стоянкага кирди, канчасы эвакуатор менен бардык. Ал жерден эвакуаторга жүктөлбөй чыккандын бардыгы коррупциялык жол менен акча берип чыгат. Анын башка жолу жок. Же эвакуаторга жүктөп чыгасың, же болбосо акча берип чыгасың. Башка жолу жок. Мен аны өзүм сизге мына официально мен кайрылып атам, ушуну текшерип териштириңиз. Экинчиден, Кыргызстаныбызда Бишкек шаарында основном эвакуаторлар гаишниктердин бизнеси. Жогору жакта отурган начальник, ГАИнин начальниктеринин бизнеси. Буну да териштириңиз. Алар бирөөлөргө оформить этип койгон, тайкежин, өкүл бала тиги бу. Аларды тергөөгө алса эле айтып берет кимдиккен, ары уюгу барып артына чыгат. Мына ушундай жолдор менен элди кыйнап, өздөрүнө ушундай бизнестерди кылып алып, мына ушуну ишке ашырып атат. Эмне үчүн бизге ушундай мына административдик кодекске өзгөртүү алып келбейт? Урматтуу депутаттар, ушул жердин аралыгы аю грантка чейин 500 метр экен. Ушуга бир уруксат берип койсоңор, ушул номери жок барса ГАИнин уруксатын ошо жерде. Бир эле кагаз. Уруксат ГАИ только аю грантка чейин эле 500 метрге уруксат деп эле берип койсо болбойбу? Сөзсүз түрдө жок, мен эвакуаторума жукта, мен чөнтөгүмө акча түшүп турсун дейт да. Экинчи сунуш, мен өлкө жетекчисине, ошондой эле министрге да кайрылам. Азыр жаш жигиттер келип атат ГАИге иштегенчи. Таза балдар, коррупцияны түшүнбөйт дагы, ниети дагы коррупциялык ойлору жок да. Мен ал балдар менен да сүйлөштүм. Бирок мурда иштеп калган карышкыр ГАИлер буларды да бузуп атат да. Буларды да кантип алышты, кантип акча кылышты, үйрөтүп атат да. 1720 ГАИ бар экен. 2 ай ГАИлерди тарбиялап, жаңы составты, өмүрү милицияда иштеген, өмүрү ГАИде иштебеген жаш уул кыздарыбызды алып, 2 ай окутуп аларды, даярдап туруп, 1720 ГАИни айдап эле салбайт. Жаңы ГАИ алып келбей, жаңыланып, президент канча аракет кылат, жаңылалайын деп атат. Мен дагы айтып атам, бийликти бүгүн жаман көрсөткөн ГАИ менен медкызматкерлер.
ичинен аралашып жүрүп мен тактап ушул элдин айткан көйгөйүн айтып атам. Өздөрү барып кармап атат. Мына кече эле бир коллегабыз барып далилдеп берди. Бир жөн эле каалаган жерге радарын коюп алат, каалаган жерге чыгып алат. Ал деген бир протокол түзбөптүр дедим. Далил. Эми мен ал коллегам окшоп телефон көтөрүп жүрө албайт экен. Мен өзүм да андай фактылар көрдүм. Мен ага колуман келбейт экен ал нерсечи. Ушул нерсени да бир карап, бир чечкиндүү бир кадамдарга барсак. Өзү көрүп атасыз, билип атасыз, буну бардыгы билет, мындай нараазычылыкчы.